Assalamu alaikum. Жакшыман турасыздар. Тугандар, бул Тоң районунда караштуу Карашаар айылы. Ушу мен ажоозга кайрылайын деген себеби мына ушул айылыбыздын үстүндө 30 гектар жер бош турат азыр. Турак жайга ылайыктуу да. Бирок тилекке каршы бир 5-чи кылым дейби, bir калмактардыкы кандайсы бир сөөктөр бар деп Маданият министрлиги бүгүнкү күнү трансформацияга уруксат бербей атат. Бул эми ажооз аркылуу гана чечилиши мүмкүн, бир мыйзамга өзгөртүү киргизип. Бул эми республикалык деңгээлде чечилиши маселе. Бул жекеле жерде сөөк жок. Сөөк бар эмес, бул бардык Кыргызстан боюнча бар. Ушулар азыр көп жерде ушундай бир элдерибиздин турак жай салуусуна чоң бир зыян берип жатат да. Ошондон улам ушу мыйзамга өзгөртүү киргизип, ушундай жерлерди элге бөлүп берүүгө ылайыкташтырып беришсе абдан жакшы болот эле. Эми ошол сөөк бул бир айылдын элинен да кымбатпы деген маселе жаралат да. Чындыгындачы азыр ушу айылыбызда 300дөн ашык адам таза агоротко муктаж болуп турган чак мына. Бир үйдө 2ден 3дөн жашап атат. Айым азыр илгеркидей эмес, аз баталбай канчалагандар эки жакка чыгып кетишти. Ушуну суранат элек мына ушул Карашаар Тоң районуна караштуу Карашаар айылы мына. Жолдун үстү мынакей. Анан бу жерде мына көпөрөбүз бар, мектепке да чоң зыян келет. Булар дагы ошол МЧС тарабынан бир дамба куралы десе дагы, ага дагы бүгүнкү күнү мыйзамга туура эмес келип атат да. Эмнеге десе, баягы эле мүрзө бар дейт бу жердечи. Мынакей бу жерде бир ушу адырдан суу чогулуп келген суу бул көпөрөдөн куят мынакей. Мынакей момундан куят. Мына бу жерде көпөрө бар. Мынакей бу жерден көпөрө бар, анан ушул жерден куят туугандар. Мынакей мектептин маңдайы. Муну да былтыр кеңештен токтом чыгарып, бу көпөрө бекилсин дегенбиз да. Антпесе бул мектеп коркунучтан МЧС тарабынан кичинекей мынтип тозуп койгон, бирок мындан чогулган суу барып, айылды талкалайт да баары бирчи. Демек, бу жерге сөзсүз дамба аркылуу гана бул көйгөйдү чечишибиз керек. Ушу биздин кайрылганыбыз ушу дамба, анан ушу жолдун үстүн трансформация кылып берилсе, өтө жакшы болот эле да. Тоң району Карашаар айылы.